Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, окутуучулар жана студенттер. Биздин илим изилдөө медициналык социалдык институтубуздун жалпы медициналык дисциплинар кафедрасынын профессордук окутуучулук курамы тарабынан улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине карата Кыргызстан аскерлеринин улуу ата мекендик согушка кошкон салымы аттуу өлбөс полк иш-чарабызды баштоого уруксат этиңиздер. Эмесе салтанаттуу өлбөс полкту Кыргыз Республикасынын гимн ырдоо менен баштайбыз. Ак мөңгүлүү аскар орталар, Элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тосын мекендир, сактап келди биздин ата бабалар. Алай бер Кыргыз эл, азаттыктын жолунда өргүндөй бир өсөлөр, өз тагдырын колунда. Рахмат. Бүгүнкү өлбөс полкту ачып берүү үчүн сөздү илим изилдөө медициналык социалдык институтунун окуу иштер боюнча проректору, физика математика илимдеринин кандидаты, доцент Руслан Назарбаевичке сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Сиздерди мына бүгүнкү салтанаттуу конференцияңыздардын башталышы менен кызуу куттуктаймын. Сиздердин алдыңыздарда келген, мына келип калган биздин улуу ата мекендик согуштун 75 жеңишине 75 жыл толгондугу менен сиздерди кызуу куттуктап кетемин. Бул жеңиш бизге аябай кыйынчылык менен, аябай оорчулук менен келген жеңиш. Бул биздин чоң аталарыбыз, тай аталарыбыз, бабаларыбыздын эмгегинин негизинде, алардын күрөшүнүн негизинде келген жеңиш. Ошолордун жеңишинин негизинде балким биз сиздер менен ушинтип аз сүйлөшүп отурсак керек. Аларга терең таазим, терең ушундай сый. Алар биздин азыр катарыбызда, кээ бирлери жок болсо дагы биз аларды азырга чейин өзүбүздүн катарыбызда жүргөндөй катары элестеп жүрөбүз. Мына ушулардын бири, ушундай жөрөлгөлөрдүн бири болуп ушул өлбөс полк болуп эсептелет. Ушул полкту баштап жаткан ушу кафедранын жамаатына, кафедранын жетекчисине чоң ийгиликтерди каалаймын. Эң жакшы ушундай жакшы жөрөлгөлөрдү баштап жүрө бериңиздер. Кудайым ошол катардагы жана ушул өтүп кеткен биздин ата бабаларыбыздын арбактары сиздерди колдосун. Алардын кылган эмгектери текке кетпесин, тарыхты бурмалагандар жок болсун. Биз ушул тарыхты бурмалабастан, тарыхыбызды бекем сактап, биз ушул жеңишти ыйык тутуп жүрө берелик. Мен сиздерге ушул торжествону уюштурганыңыздарга чоң терең ыраазычылык, администрациянын атынан терең ыраазычылык билдирем. Бул өтө жакшы нерсе. Сиздердин ушундай күжүрмөн аракетчилигиңиздерден эч кайтпаңыздар. Орозонун ыйык күнүндө дайым күч кубат, ден соолук сиздерден айрылбасын. Тилеген максаттарыңыздарды Алла Таалам дайым колдосун. Сиздерге чоң рахмат. Майрамыңыздар майрамга улансын. Бүгүнкү жөрөлгөнү аябай жакшы кылып өткөзүп алайлык. Рахмат сиздерге. Рахмат, Руслан Назарбаевич. Улуу жеңишке Кыргыз эли да өзүнүн татыктуу салымын кошту. Кыргызстан улуу ата мекендик согушка ар бир 4-чү артуулун жөнөткөн. Бул мыйзам ченемдүү иш эле. Бүгүн Советтер Союзу үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн 1941 жылдын 22 июну улуу сыноолордун башталышы болгон. Фашисттик Германия менен болгон салгылашта 360 миңден ашуун кыргызстандыктар катышкан. 1941-45 жылдары Кыргызстан СССРдин бирдиктүү аскер чарбалык организминин эң маанилүү бастиону болуп калды. Кыргызстандык жоокерлер жердештери тапшырган насаатты абийирдүүлүк менен аткарышты. Москва жана Ленинград, Түндүк Кавказдын, Украина жана Белоруссия мейкин талааларында, Молдавияда, Прибалтикада,
Батыш Европа мамлекеттеринде жана фашисттердин уюгу болгон Берлиндеги сагылаштарда душмандардын таш талканын чыгарышкан. Кыргызстанга 30дан ашуун завод жана фабрикалар тартылып келинген. Алар бардыгы тез аранын ичинде ишке киргизилген. Кант Ырбача темир жолу курулган. Улуу согуш жылдарында Кыргызстан 300 миңден ашуун ар улуттан турган көчмөндөрдү кабыл алган. Түрк, Күрд, Чечен калмактарды. Улуу ата мекендик согушка 360 миңден ашуун кыргызстандыктар катышкан. Тактап айтканда бул республиканын ар бир 4-үнчү жараны катышты десек деп түшүнсөк болот. 73 алтын жылдызга Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку татыктуу наамга ээ болушкан. Алардын ичинен 34-тү 3-чү даражадагы Дан орденинин ээси болгон. 100 миңден ашык кыргызстандык фронтовиктер жана 979 тыл эмгекчилери Советтер Союзунун орден медалдары менен сыйланган. 80 миң 20сы ардак грамоталары менен сыйланышкан. Кийинчерээк Панфилов аттындагы 8-чи гвардиялык аткычтар дивизиясы болуп өзгөртүлгөн. Кыргызстан жана Казакстан атуулдарынан турган 316-чы аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Кыргызстандык аскерге чакырылгандардан 385-чи дивизия, 4-чү жана 40-чы аткычтар бригадалары, бир нече атчандар дивизиялары түзүлгөн. Москва алдындагы оор кан төгүлгөн согушта 40-чы аткычтар дивизиясы өзүнүн эрдиктерин көрсөткөн. 385-чи аткычтар дивизиясы Москвадан Балтикага чейинки согуш жолун басып өткөн. Кызыл желектүү 4-чү гвардиялык аткычтар бригадасы Түндүк Кавказдагы Гитлердик аскерлердин таш талканын чыгарышкан. Республикада аскер бөлүктөрү жана бөлүмчөлөрүн уюштуруу улуу ата мекендик согуштун кийинки жылдарында да жүргүзүлгөн. Алсак 1943 жылдын май айында Кыргызстан аймагында Советтер Союзунун баатырлары Чолпонбай Төлөбердиев, Күйшоңкул Шопоков жана Кыргызстандын Чекисти атындагы атайын аткычтар батальондор топтолгон. Ушинтип биздин кыргызстандык атуулдарыбыз улуу жеңиш күнүнө көптөгөн салымдарын кошуп келишкен. Кийинки сөздү көркөм окууга Жураева Гүлназ жана Ураимова Зиягүлгө берсек. Өр бабасын мындан ары жараңар, ыйлабасын кемпир чалдар балаңар, капа болоң каңырыгым жалында, барган сайын суюлганга араңар. Бубак басып аппак болуп чачыңар, уламары кетип барат жашыңар. Урмат кылып унутушпайт урпактар, кылымдарга күбө болуп атыңар. Азыр. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жарааттарын таңышкан, танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Рахмат эчекелер. Эмесе сиздердин назарыңыздарда биздин бүгүнкү иш чаранын жүрөгү болгон Өлбөс полкко көңүлүңүздү бурабыз. Адамзат тарыхында эң ири согуш бул 2-чи дүйнөлүк согуш болуп. Бул согушка 61 мамлекет катышкан. 110 миллион адам тартылып, алардын 62 миллион адамы батырларча курман болгон. Өз мекенин коргоо максатында менин атам Дороев Аманкул барып кызмат кылып, аман-эсен кайтып келген. Дороев Аманкул 1922 жылы
Ошо буласына караштуу Маса айылында жөнөкөй үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. 1942 жылы Экинчи дүйнөлүк согушка аттанып, Жалал-Абад шаарынан согушка жөнөп кеткен. Согуштун алгачкы күндөрүндө Оренбург шаарында 342 мотострелковый полкта согушка даярдануу күндөрүн өткөзгөн. Экинчи Украиналык согушта баатырларча фашисттик Германияга каршы согуш ишин жүргүзүп, Польша шаарындагы фашисттик Германиянын Освенция лагерин бошотууга катышкан. Ал жерде белинен жаракат алып, госпиталдан кийин 46-47 жылдары Украинадагы бендерлерге каршы салгылашып, 47 жылдын декабрь айында кайра өз мекенине баатырларча кайтып келген. Бир канча медалдардын жана ордендердин ээси, согуштан кийин өз мекенинде эл журтунда кызмат өтөп, өзүнүн жакшы эмгек жолдорун уланткан. Улуу жеңишке 75 жыл. Советтер Союзунун баатыры Токубай Тайгараев, 2-чи Прибалтика фронтундагы 375-чи аткычтар дивизиясынын командири сержант. Советтер Союзунун баатыры Токубай Тайгараев 1923 жылы Сузак районунун Кебей-Арык кыштагында жарык дүйнөгө келген. 1942 жылы сентябрь айында Кызыл армиянын курамына чакырылган. Согуштун маанилүү операцияларына катышкан. 1944 жылы июнь айында Сафанова кыштагын душмандан коргоонун чегин жарып өтүп, онго жакын фашистти жок кылып, бешөөнү колго түшүрүп келген. 1-чи аткычтар ротасынын 375-чи полкунун командири сержант Токубай Тайгараев Лодза районундагы Ронден кыштагында баатырларча курман болгон. 1945 жылы 24 мартта СССР Жогорку Советинин указы менен Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени, алтын жылдыз медали ыйгарылган. Ата мекен үчүн жан кыйган баатырларыбыздын элесине түбөлүк таазим кылабыз. Менин атам Абайдылдаев Токтогул 1920 жылы Аксы районунун Успеновка айылында жарык дүйнөгө келген. 1941 жылы өз ата мекенин, элин жерин коргоо үчүн улуу ата мекендик согушка аттанган. Ал Батыш Украинанын аткычтар дивизиясынын номер 7-чи батальонунда катардагы жоокери болуп дайындалган. Согуш майданында 2 жолу ок тийип жарадар болгонуна карабастан салгылашуусун токтоткон эмес. 1946 жылы жеңиш менен кайрадан өзүнүн туулган жерине кайтып келген. Бир канча медалдардын жана сыйлыктардын ээси болгон. Согуштан кийин бүлүнгөн райондун айыл чарбасын кайрадан калыбына келтирүүдө өзүнүн чоң салымын кошкон. 1996 жылы оорудан кийин бул дүйнөдөн каза тапкан. Мен өзүмдүн атам менен ар дайым сыймыктанам жана анын жаркын элесин жүрөктүн түпкүрүндө дайыма сактап жүрө билем. Шупоков Иконкул, Батыш фронтунун 16-чы армиясынын 316-чы аткычтар дивизиясынын 1075-чи аткычтар полкунун 2-чи батальонунун 4-чү ротасынын аткычы, катардагы жоокер. Советтер Союзунун баатыры 1915 жылдын 19 майда Чүй областында Шалта айылында дыйкандар үй бүлөсүндө туулган. 1939 жылдан баштап ВКПнын мүчөсү болгон. 1941 жылы Кызыл армияга чакырылып, ошол эле жылы сентябрь айында фронтко жөнөтүлгөн. 1941 жылы 16 ноябрында Москва областынын Волокалм районунун Дубосеково айылышында көптөгөн
Айтылышында танктарды кыйратуучулардын тобунда душмандардын көптөгөн чабуулдарына кайтара сокку берүүдө 18 душмандын танкын талкалаган. Бул эрдик тарыхка 28 баатыр панфиловчулардын эрдиги катары кирип калган. Дал ушул салгылашууда Бишоку Шопоков баатырларча курман болгон. Чопонбай Төлөбердиев, Советтер Союзунун баатыры. Чопонбай Төлөбердиев мындан туура 98 жыл мурда жарык дүйнөгө келген. Анын улуу ата мекендик согуш учурунда көрсөткөн эрдиги бүткүл Союздун ичинде легендага айланган. Биз баарыбыз билгендей, Чопонбай ок чачкан зотту көкүрөгү менен тосуп, баатырларча курман болгон. Халктын башына кара түн төшөп, 1941 жылы улуу ата мекендик согуш башталат. Мекенди коргоо үчүн кыргыз жигиттери майданга аттана баштайт. Чопонбай Төлөбердиев да ошол эр азаматтардын катарында 1941 жылы декабрь айында Кызыл армиянын катарына кошулат. Ошентип 19 жашка толгон жигит кандуу казакка аттанат. Зотту денеси менен тоскон баатыр Чопонбай Төлөбердиев баскынчылар менен болгон айыгышкан кармашта Воронеж облусунун Ескинский районуна караштуу Селявный кыштагын бошотууда болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтөт. Согуш оту алууланып турган 1942 жылдын 6 августунда Төлөбердиев Воронеж фронтунун 6 армиясындагы 160 атыштар дивизиясынын 636 атыштар полкунун жоопкери болчу. Ошол күнү полк Дон дарыясынын бир өйүн ээлеп турган. Ал эми дарыянын ары жагындагы Селявный кыштагы душмандын карамагында болчу. Кыштагы 120 каршы ок ядырып өткөрбөй турушкан. Ошол күнү жогору жактан айылды кандай гана болбосун ээлегиле деген буйрук келет. Аны аткаруу үчүн Чопонбай 10 жоокер менен бирге душмандын уюгун көздөй жөнөйт. Советтик аскерлер сууну сүзүп өтүп, каршы жээкке чыгат. Бирок немистердин дөңсөдө жайгашкан замбиректери тынбай ок чыгарып, алардын жолун торойт. Кыштакта элөөнүн жалгыз жолу замбиректер жайгашкан зотту жок кылуу эле. Ошондо 20га жаңы толгон кыргыз жигити баарын өз колуна алат. Алгач курунан 2 граната алып чыгып, ок чачкан уюкка аргытат. Жардыруудан улам замбиректер бир саамга тынчыйып түшөт. Чопонбай аларга карай жүгүргөндө оң далысына ок жеп жыгылат. Бирок жарадар болгонуна карабай, бүт күчүн жумшап, зоттун оозун денеси менен басып жыгылат. Анын бул эрдиги душмандын ок атуусун аз убакытка болсо да токтотот. Бирок бул кызыл армиячылар үчүн жетиштүү эле. Алар чабуулга өтүп, зотту жок кылып, кыштакты ээлешет. Өзү өлсө да баатыр өлбөйт. Эрди калат кылымга. Муса Жалилге таандык бул саптар баатыр Чопонбай Төлөбердиевдин жашоосун, согуштагы эрдигин жана келечек моонга калтырган мурасын сүрөттөгөн сөз. Чопонбай Төлөбердиевге көрсөткөн эрдиги үчүн 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Андан тышкары Кызыл жылдыз медали, Ленин ордени ыйгарылган. Ошол эле учурда азыр баатыр төрөлгөн айыл анын атын алып жүрөт. Кичи мекенинде анын музейи жана окко төшүн тоскон жоокердин эстелиги турат. Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына карата Бишкек шаарында жаңы ачылган паркка Советтер Союзунун баатыры Чопонбай Төлөбердиевдин ысымы ыйгарылды. Асанов Даир Асанович, Советтер Союзунун баатыры, генерал-майор. 1922 жылдын 30 майында Нарын областынын Акбашы районунда Рыйкандын үй бөлөсүндө төрөлгөн. Ал 1942 жылдын алгачкы күндөрүнөн тартып аракеттеги армиянын катарында Түштүк Батыш, Дон, Сталининград, Степной жана 2 Украина фронтторунда салгылашкан. Улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн
Асанов Дайырға Ленин ордені, Атамекендік соғыштың 1-ші даражадағы ордені, Қызыл Жылдыздың 3 ордені, Ардақ белгісі, жана соғыштық қызматтары үшін 3 медали жана башка көптөгөн сыйлыктар ыйгарылган. Анын ичинде Болгариянын сыйлыктары да болгон. Соғыштан кийин Дайыр Асанов 1-ші гвардиялык Ульянов танк училищасын, Ташкенттеги Жогорку танк училищасын жана аскер саясий академиясын аяктап көптөгөн мамлекеттик иштерде кызмат кылган. Асанов Дайыр Асанович 2009-жылы бул дүйнөдөн көз жумган. Оторбаев Асанбек 1925-жылы Кыргыз СССРинин Талас областынын Чатбазар айылында төрөлгөн. Кенже сержант, пулеметчу, Ленинград жана 1-ші Украина фронтунда талгылашкан. Согуштагы сиңген эмгектери үчүн Кызыл Жылдыз ордени жана эрдиги үчүн медали менен сыйланган. 1945-жылдын 10-апрелинде Асанбай Оторбаевке Советтер Союзунун баатыры намы көз өткөндөн кийин ыйгарылган. Эгадиев Талгат Якубович, авиациялык полктун учкуч штурмоочусу, Советтер Союзунун 2 жолку баатыры. Генерал-майор 1922-жылы 5-августта Бишкек, азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. 1940-жыл Совет армиясынын катарына чакырылган. 1942-жыл Чкалов атындагы аскер авиациялык мектепти бүтүрүп, учканга уруксат алган. Ал 1942-1945-жылы уруш убагында 305 жолу үчүп душманга каршы согушкан. Бегалдиев 1950-жыл авиациялык академияны бүтүргөн. Анын алган сыймыктары 2 Ленин, 2 Кызыл Туу, Кызыл Жылдыз, Данк ордени жана башка медалдар менен сыйланган. 2014-жылдын ноябрында Казакстандын Алматы шаарында 92 жашында каза болгон. Садыков Самат, Советтер Союзунун баатыры, 4-чү гвардиянын кенже сержанты, станоктуу пулемет расчетунун командири болгон. 1920-жылы Ош областынын Лейлек районуна караштуу Карасай айылында Ыйкандын үй бүлөсүндө туулган. КПССтин мүчөсү. 7 жылдык мектепти аяктагандан соң колхоздо иштеп, 1940-жылы октябрда Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ал Белоруссия, Польша жана Германия жерлерин душмандан бошоткон. Согуштагы эрдиги үчүн Кызыл Жылдыз ордени жана 2 жолу кайратмандыгы үчүн медалдар менен сыйланган. 1945-жылдын 1-майында Кыргыздын Дантуу уулу Берлинде алуу үчүн бөтөнчө эрдик көрсөтүп, баатырларча курман болгон. Атамекендик согуштун 1-ші даражадагы ордени менен курман болгондон кийин сыйланган. Ошондой эле Самат Садыковго өзгөчө эрдиги, кайратмандыгы үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Кыргыз эли баатырдын атын ыйык тутат. Анын атында Лейлек районунда совхоз, айыл, көчө, өзү окуган мектеп аталган. Асаналиев Жумаш 1923-жылы Иссыкөл областынын Аккуу районунда Утузул кыштагында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргыз армиясынын катарына 1942-жылы Пржевальск аскер комиссариаты тарабынан чакырылган. 199 гвардиянын полкунун пулеметчусу, гвардиянын эфрейтору болгон. 1944-жылдын 25-июнунда душмандын минасы жарылуу менен пулемет расчетунун бүткүл катардан чыккан соң Жумаш Асаналиев жалгыз калат. Фашисттер жакындап келгенде акыркы гранатасын жардырып, айланасындагы 20-дан ашык фашисттерди кырып, өзү да кошо курман болгон. Көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наам берилип, Ленин ордени менен сыйланган. Биздин аталарыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт.
Коенкозов Ашырбай, легендарлуу чалгынчы, гвардиянын ага сержанты, кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, 1907-жылы Ысык Көл областынын Түп районунун Токтаян айылында тыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1942-жылдын аягында Панфилов дивизиясынын топ аскерлери ага сержант Ашырбай Коенкозовдун жетекчилиги астында атайын тапшырма менен душмандын тылына жөнөтүлдү. 1943-жылдын январында анын отряд Псков шаарынын жанында 7-чи партизандык бригадага кошулду. Көп узабай Коенкозовду 2-чи партизандык отряддын рота командири кылып шайлашты. Гитлерчилер советтик чалгынчыларды Кручевго алып жок кылууну чечишти. Бирок алар 2-3 кишиден турган чакан топко бөлүнүп буктурмадан кутулуп чыгышкан. Коенкозов жана башка жоокерчилер тез эле Псковдун топойлорунда согушуп жаткан 7-чи Ленинграддык партизандык бригадага кошулушту. Ашырбай Коенкозов партизандык ротанын командири болуп калды. 1943-жылдын декабрь айында Псковдун алдында даңктуу жоого күнү-түнү тынчтык берген эмес. Ашырбай Коенкозов жана анын бөлүкчөсү 5 күнгө созулган теңдешсиз оор салгылашта эрдик менен курман болушкан. Алар 10 эшелонду, 10 паровозду, 20дан ашык вагондорду катардан чыгарышкан. Коенкозов өз учурунда 138 фашисттик солдат жана офицерлерди жок кылган. 15 душмандык тилдерди туткундап алып келген. Сержант Ашырбай Коенкозов эрдиги жана кайраттуулугу үчүн курман болгондон кийин Кызыл Жылдыз биринчи даражадагы ата мекендик согуштун ордендери менен сыйланышкан. Урматтуу жалпы медициналык дисциплина кафедрасынын профессордук окутуучулар курамы. Сиздердин назарыңыздарда Айнагүл Шакировна Өрдай, День Победы. Үнүн чыкпай жатпы. Микрофонду жандырып койсоңор керек. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Сиздердин назарыңыздарда Абай Дурдаева Насиба эжеке эскерүү ыры. Durmuşta dağlardan geçmedi, batıştan soğuk çortun geçmedi. Atalar dörlelik biz üçün, kalaverdi kan kaldığında tepseli. Өткөн согушкан майдандан сес берип, турат азыр бардык жерде эскелип. Гүл ордуна койдум ушуларымды, аталарды агыларды эскелип. Gül orduna koydum kuşularımdı, atalardı, ağalardı eskeri. Mından arı kandu soğuş bulbosun, ayıl içi kaygı muğa bulbosun. Barımızdardı kele жатқан, Улуу жегиштин 75 жылдык юбилейи менен дагы бир жолу. Sizlerin nazarınızda Абылкасымов Азизахон Катюша. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песни заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Рахмат, Азизахон. Калыйнур Усенбеков, Советтер Союзунун батыры. 1921 жылдын 23 сентябрында Ысык Көл областынын Түп районундагы Ойбулак кыштагында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1941 жылы Каракөл педагогикалык окуу жайын бүтүп, Жетөгүз районундагы Кичи Жаргылчак мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 1942 жылы мартта армияга чакырылып, ошол эле жылы кенже лейтенанттардын окуу курсун аяктаган. Согушка 1942 жылы ноябрда кирген. 1945 жылдын 12 февралында Одер боюндагы салгылашууда Усенбеков жоокерлерди чабуулга баштап, анын ийгилигин негиздеген. Согуштан кийин армияда кызматын уланткан. 1951 жылы аскер укук академиясын бүтүргөн. 1953 жылдан аскер прокуратурасында иштеген. 1960 жылдан Кыргыз СССР Ички иштер министрлигине жооптуу кызматта. 1987 жылдан Кыргызстан аскер жана эмгек ардагерлер советинин төрагасы болуп эмгектенген. Усенбеков Ленин Кызыл Туу 1 даражадагы атамекендик согуш, 3 Кызыл Жылдыз ордендер жана медалдар менен сыйланган. Чоң атам Омаралиев Калы 1906 жылы туулган, 14 жашында 1920 жылдан 37 жылга чейин агартуучу болуп, мугалим болуп эмгектенген. 37 жылы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп, улутчулдук иштерине катыштı деген жала менен репрессияланган. 1941 жылы согуш башталганда Сталиндин буйругу менен штрафной батальондо биринчи Украин фронтуна жөнөтүлөт. Ал жерде немецтик баскынчыларга каршы күрөшкөн, снаряд тийип, жаракат алып, госпиталда эсине келген. Ал жерден бир дивизиондон ошол бир өзү жалгыз калгандыгын эскерген. Жакшы болуп чыккандан кийин экинчи Украин фронтуна жөнөтүлөт. Ал жерде жакшы кызмат кылгандыгына байланыштуу капитан намына жеткен, советтик армиянын капитаны болуп ротаны жетектеген. 1943 жылы кайрадан жаракат алып мобилизацияланган. 1948-50 жылдары Бишкектеги партиянын жогорку окуу жайын бүтүргөн. Кызыл Мехнат колхозунда башкарма болуп үзүрлүү эмгектенген. Урматтуу илимий изилдөө медициналык социалдык институтунун жалпы жамааты, ардактуу согуш ардагерлери, кыргыз элим, сиздерди улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен чын диlimden куттуктаймын. Баардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ырбабасын мындан нары жараңар, ыйлабасын кемпир чалдар балаңар. Капа болом каңырыңым жаландап, барган сайын суюлганга араңар. Таятам Кадыров Матиса 1924 жылы Ош областынын Каракулжа районунда туулган. 1943 жылы Кан майданга Харьковго барып, 1208 артиллериялык полкто кызмат өтөгөн. Согуштан алган жаракатынан улам экинчи группадагы майып болсо да, эли жери үчүн кызмат кылып, райондук байланыш бөлүмүндө, андан кийин 1956 жылдан 1988 жылга чейин ылай-тала байланыш бөлүмүндө жетекчи болуп үлгүлүү иштеп, райондук, областтык ардак такталардан сүрөтү түшпөгөн. Бактылуу ата, чоң ата, Таята, кадыр барктуу инсан болгон. Согуштагы эмгектери, жетишкендиктери боюнча көптөгөн медаль, ордендерге татыктуу болгон. Урматтуу жана кымбаттуу согуштун ардагерлери, 9 май
ыйык жана улуу майрамыңыздар менен. Урматтуу коноктор, окутуучулар жана студенттер, бүгүнкү өтүлгөн өлбөс полкто биз Кыргызстандын жоокерлерибиздин эрдиктерин эскердик. Улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткизер деген эскерүүчү күн. Жеңиштин таттуу дамын таткан күндөн бери канчалаган жылдар өттү. Ар бир жылы ардагерлерибиз көрүп, согуш апаатын өз оозлорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күндөрүн белгилеп жаткандыгыбыздын өзү биз үчүн чоң сыймык. Анткени барган сайын алардын саны азайып, биз алардын тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери, ажал отун кечип, биздин келечегибиз үчүн күрөшкөнүңүздөргө рахмат. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпаганыбыз, гүлдөгөн эркин өлкөдө жашагандыгыбыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Арабызда апал тооттой аркак болуп жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.